Biz kançalık komfortda yaşabaylı, kançalık komfortga gömböylü, bizden tabiat bizni başkarıp koyatken. Men demarış gündörü bul жерге gelbey kalsam, bir nerse jetpegensi kийинки demarışты күтө берем да. Агай, мен да суу жээктеп басканды адат кылып алдым. Москва дарыясы мага дары болуп калды. Albatta, albatta. Altış, kızım. Çay verçi. Arslan. Men sağa köptön beri bir nerse aytayın dep жүрөм да. Айтыңыз. Gel, oturç. Жүрүңүз. Арстанбай, sen эми качан үйлөнгөнү жатасың? Агай. Чынымды айтсам, ал жөнүндө ойлонгум келбейт. Түшүнөм. Мен ошол кырсыкта аялыңан, балаңан ажыраганың, бул өтө оор, кейиштүү. Биз аны баарыбыз түшүнөбүз. Бирок жашы уланып жатат да. Sen эмнегедир көкүрөгүңдү ачпай жатасың. Бул Кудайдын айтканына айла жок. Корком, агай. Корком. Бактылуу болуп, балалуу болордо колумдан жууп кеткен сезимим жүрөгүмдө калды. Ошондон кийин үйлөнгөндөн да корком. Ошол каргашыл окуяны сен унутпайсың. Бул сени менен кошо жашайт. Мен билем. Бирок бул кырсык. Мына 16 кыздын тирүүлөй күйүп кеткени баарыбыздын жүрөгүбүздү тилип кетти. Сен өзүңдү аяшың керек. Башкарга жок балам. Айзада тирүү болгондо балабыз мектепке барып калат беле. Биз мигрант болбогондо Айзат өлбөйт болчу. Sen жашсың. Senin kurçtuğun köyde sağa жардам берсе, ошол kurçtuğun köyde зыян кылбайт. Ажалга айла жок дегенди билесиң да. Ата-энең деле сенин үйлөнгөнүңдү күтүп жүрүшсе керек. Бактылуу жашаганга татыктуусуң. Көп кейбе. Мен бүгүн сени келет деп атайын жылкынын этинен чучугун кошуп астырып койгон. Dayar bolup kaldı oluş gerek. Sen bugün menin konogum bolasың. Рахмат. Жүр, үйгө кирели. Балдар, тамак даяр болуп калса, алып келгиле. Здрасте. Так, 100 рублей. Возьмите. Возьмите. Hasel. Çığalçma altını desin. Ahmet. Ne bolam? Мына бул адрес боюнча барасыңар. Табасыңар,
Sizlerge жардам берет. Аты Арыстан. Тим эле жайдарысың го бүгүн, Кыргызстанды сагынбай калдың бе? Жоқ дегенде тамақ ішірер едім да маңайымды түшірбей тамақ берші. Эми маанайың менен курсаң эмне байланып калды сен. Ай бери келчи. Өткөндөгүдөй болупчу. Пивага тоюп алып келип боя каш кирелинбей жүрүк макулбу? Бияктын пивасы деген күчтүү болот. Пиво ичтиңби бияка кирбегин. Мақұл. Женщина? Что вам? Первое будете? Не. Вот это положите. Что это? Рис, гречка, макароны, пюре. Рыбу. Айтым эле орусчаны аябай үйрөнүп калгансың го. Женщина деп. Өткөндө эле кыйгызстанымды, шагындым, тажадым деп ыйлап атпадың беле? Мен тамақ ішемін же ішпеймін бе? Ой, ич. Сал бербейсің нанды. Пирожки у нас свежие, с вишней. Не надо. Рахмат. Эчтеке эмес. Тамагың аш болсун. 220, 40, 60. Так, 320 рублей. Спасибо. Апа кандайсыз? Сизди сагындык. Кандай кызым, жакшыбы? Менде баары жакшы. Ооба. Мен салган акча жеттиби? Акчаны чоң энеме эле салыңызчы. Мектепке кийим алдыңарбы? Качан келесиз? Барам кызым. Буйрса барып калам. Жакында аз калды. Султанчы сүйлөшөм деп атат. Балам кандайсың? Апа, Жакшы. Өзүң жакшысың бе? машина сатып берет дедиңиз беле? Алып берет балам. Мен жакында дагы акча салам. Ошондо чоң машина алып берет. Сатып бербей коюшту. Ооба. Мейли. Мен азыр жумушта элем. Эртең дагы ачалам. Мейли, жакшы тургула. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим бүгүн Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып энем менен көнүп калдым сага Москва. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде калды кана Москва. Жаштык мас тура, ойнок кез тура, кызык күндөр сенде өттү ойноп Москва. Раппа-параппа, раппа-параппа, парараппа-раппарара. Қандайсың? Маңдайың ағалы. Бұл Эсенбай айке. Ушул жердин күзөтчүсү. Чарба иштерди да алып барат. Жатаканага жайгаштыруу, кирип чыгуу уруксат кагазын ушунун ичинен аласыңар. Эсенбай эке. Алып жайгаштырыңыз сен. Жүрлем анда. Тетиги киребештеги диванга отуруп туруңар бир аз. Анан чачпай сүйлөшөт жүрүңүз. Ne dersin? Мейли.
Арыстан, баян көрген үч кызчы 4 эле күн иштеп туралчы деп сураган. Макул деп боор туруп аны тиги бөлмөгө жайгаштырып койгом. Эй, бөлмөсүдөн башаламандык кылыптыр. Айтчы. ооба, алар деген жанакы полжуган эженин дагы сөзүн эске албай оозго алгыс жаман сөздөр менен тилдешиптир. Ал эстек эмес. Боор болсо боорго тебет дептир. Бөлмөгө киргизип койсом ичиндеги мебелдин баарын талкалап салыптыр. Аны эмне кылам мен? Азыр эми 2 бөлмөнүн ичине сынган буюмдарды кайрадан алыш керек. Оңдогула, калыбына келтиргиле. Акылай, жаш келин ай күнүнө жетип калыптыр. Документтерин тактап, төрөткана менен сүйлөшүп, орун даярдагыла. Колдон келген жардамыбызды берели. Туурабы? Бара бер. 1 сааттан кийин жолугушуңуз бар, унутпаңыз. Макул. Арыстан. Ошол келгендеринчи, жок дегенде документин карап, ошону тактап койсо кандай болот экен? Эсенбай эке, документтен эмне кыласыз? Биздин максатыбыз аларга жардам берүү. Убактылуу жумуш ордун түзүп берүү. Жок, Москвага келген киши жөнүндө документ жок жүрбөйт да, ошонун баарын тактап койсок, кичине тартип болот деп атпаймынбы, кичинечи? Биз алардын документин тактап алып, эмне статистика көргөзөбүзбү? Сиз мен айткан ишти кыла бериңиз. Болду. Күн албай койдум, оягыңачы мен. Чын айтам, күн албай койдум, аябай. Кыргызстандан чыкканда жакшынакай болуп кыргыз болуп чыгышат, Бүттү. Москвага келип, сиңип жашап калгандан кийин болду, жаңы кыргыз болуп пайда болуп чыга калышат шунун баары эле. Бияк 8-чи облас. 8-чи область? Аны көп жыл жашагандар өзүбүз билебиз. Жаңы келгендер билбейт. Үйүмдөн кредиттен кутулсам, анан эртең машина алсам, болду. Андан кетем. Элдин баары ушинтип беришет. Биритке акча табат. Анан бул жакта калып калат. Эмне экенин билесизби? Эмне болмогон эле акча. Кыргызстанда акча жок болсо, же иштегенге жумушуң жок болсо, башка эмне келет? Кеп ошодо. Ишиңиз кылыңыз. Арыстан. Ой, Арыстан. Assalamualaikum. Эсенбай кандайсыз? Валейкум. Кандай? Мен сизди издеп жүрсөм, бул жакта турбайсызбы? Эй бала, сен каякта жүрөсүң? 2 күндөн бери телефон чалсам, телефонум өчүк. Дайыныңды билбейсиң. Каякта жүрөсүң деги? Ой, Эсенбай эке, мен жаңы жумуш таптым. Ошол жака бараткам. Анын буюмдарын алып кетейин деп келгем. Кайсы жумуш? Эмне жумуш? Бир компанияга курьер керек экен. Ошол жака бараткам. Ошол курьер деген да жумуш бей. Сени Арыстан мына эртең вахтага киргизип эртең жумушка орноштойн деп атса, сен кайдагы курьерди ойлойсуң? Ойлончу балай. Эсенбай эке, сизге чоң рахмат. Мага ушундай аябай чоң жардам бердиңиз. Бирок мен өзүмдө кичине иштеп, сизге жүк болбойн деп чечтим. Кандай жүк? Эмне болгон жүк, Атаң мага тапшырып атса, чоң атаң. Атайын баламды карап кой деп. Тине, Арыстанга сүйлөшүп сени вактага киргизип, жаткан жериң бекер болуп атат, тапканың да болуп атат. Ошонун баарын ойлондуңбу сен? Ойлонуп көрчү бала. Бел тамак ичсаңдын көрчү. Мелиңиз. Сизге чоң рахмат Эсенбай эке. Анан атам менен сүйлөшүп койдум. Эч кам санабай эле коюңуз. Мелиңиз. Эй бала. Ваши предложения нам ясны. Наши условия в вашем экземпляре договора. Если что-то интересует, можем обсудить. Извините, важный звонок. Ничего страшного, конечно. Алло, вот он. Алло. Арыстан. Баягы Азамат инемчи, айылдагычы. Албай аксакалдын небереси. Ошон жумушка аламын деп сүйлөшпөдүк белек? Мындай сөздү офистен сүйлөшөлчү байке. Жок, Арыстан, сен өзүң аны вактага алам деп өзүң айтпадың беле? Молодец, Азамат.
Sen 3 күндө жакшы жыйынтык көргөнсүң. Мындай темп менен иштеп кете берсең, сен жакшы акча таап аласың. Бирок сен ылдам иштейт экенсиң. А бул жумушта эң негизгиси ылдамдыкта. Бул жакта эмне болот? Концерт болот го. Жүрсүң эле өтөчү. Мен азыр бош эмесмин. Офиске барганда сүйлөшөлү экен. Макулбу? Мейли. Макул анда. Значит, мы сможем официально принимать на работу из Кыргызстана. И еще есть одна деталь. Ну, если нужно что-то доработать, то мы можем вернуться к этому проекту через 3 месяца. Так мы друзьям всегда рады. Хорошо. Очень приятно было встретиться. Хорошо. Кең кыскада жок болуп кетем деп ойладың беле? Жер жүзүнүн тишигине болсо да таап алаттырмын. Кече эле мен баламды бага албаймын деп байкуш болуп атпадың беле? Акмак. Эмне? Сен акылдуу да мен келесоо экенмин. Кеткен акчалардын баарын чыгарып алам. Уктуңбу? Түрмөгөн турсуң алдыда. Арамдан тууган балаңды түрмөгөн турсуң. Уктуңбу? Азамат, мен көрсөткөндөй эле иштей берсең, жакшы акча табасың. Курулушта иштесең мынчалык көп акча таба албайсың. Мен курулушта иштегем. Күндүн ысыгында дагы, суугунда дагы көп кабаттуу үйлөрдүн үстүндө калчылдап качан кулап кетем деп коркуп жүрөсүң. Мына мен иштегем. Ал күндөрдү даже эстесем. Чынын айтсам, курулуш менин көңүлүмө көк таштай тийген. Дагы бир аз акча таап туруп, андан кийин бул ишке аралашпай эле коеюн деп атам. Стоп. Сен алардын эмне келесо ойлоп атасың? Алар сен ойлогон жолу келесо эмес. Алар пайдаланып туруп кетип калгандарды катуу жазалашат. Эсиңде болсун. Ооба. Бирок мен 3 күндөн бери уктай албай аябай кыйналып чыктым. Дагы бир аз иштеп, андан кийин иштебей эле коеюн. Ушул акыркысы болсун. Өзү бул товарларды ким алат? Сага ким алат? Кимдер колдонот, айырмасы эмне? Эң негизгиси сага жумуш болсо болду да. Сен негиз бул товарды өзүң барып алмаксың. Мен сенин ишиңди жеңилдетип өзүң алып келип берип атам. Назаке, эсиңде болсун. Эң негизгиси 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5 чык сүрөткө тартасың. Ордунан жылып кет. Бир нерсе болсо, штраф менен кутулуп кетесиң. Давай, ишиңди кылайын.
непоколебимость, качество и доверие. Начнем с этих 3 слов. MR Group на протяжении 15 лет неизменно показывает результативную работу, несмотря на кризисные ситуации. Сомневаетесь? Тогда поехали. Уже введены в эксплуатацию 150 тысяч квадратных метров. Проектированы более 500 объектов, известные такие как ресторан Алато, Хайнар, Чубитейка, Фрунзе, The Most, Барашек, отели Плаза и Делюкс. Мы первая строительная компания в Кыргызстане, которая получила сертификат ISO 9001 от международной немецкой организации Тюбзюк. А эта организация курирует самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа. Мы возводим 15 тысяч жилых квадратных метров на берегу Иссыкуля. Самый инновационный бизнес-центр в Кыргызстане с собственным кинотеатром и жилым комплексом. Крейсер, Сити Пэлас, Парк Авеню, Кристал Тауэр. Стоп. Это не просто придуманные названия. Эти объекты мы завершили на 80% на территории Южной магистрали. Но мы не только про строительство и бизнес. Мы социально ориентированная, доверительная компания. Компания MR Group провела самую масштабную реконструкцию онкологического центра в истории Кыргызстана. MR Group – это не та строительная компания, которая голословно хвастается, а лишь показывает свои результаты на протяжении 15 лет. MR Group. Мы не про бизнес, мы про строительство. Құдай өңін қарашы, өңін бұтқу. Келші. Судай жоқ. Түсіне. Ушу сен іштебейлі ғой десем ұқпайсың. Өткенлі айтпадым біле. Мен тақыр ұқпайсың да. İşteşim gerek gece. İştemeske argan çok. İşteşim gerek. Құдайым-ай. Kuyum var. 3 balam var. Men Moskvaga barıp iştep keleyin dep. Аларды көндүрдүм. Мен жашаган үй 2 бөлмөлүү эле. Биринчисинде кыздар, экинчи бөлмөдө балдар жашачу. Bir күнү балдар жашаган бөлмөгө bir бала келип жашап калды. Экөөбүз сүйлөшүп калдык. Башым айланып окшойт эже. Өзүнчө бөлүнүп башка батирге чыктым. Bir күнү боюмда болуп калды деп айтсам, боюңан алдыр деди. Боюман алдырганга кеч болуп калыптыр. Ошону уккандан бери ал бала үйгө келбей калды. Анан жумуш издеп жүрүп бир эжеге жолуктум. Ал эже мага мен сага жардам берем. Боюңан алдырба. Балаңды бакканга да жардам берем деп. Кыргыз бекен? Ооба, кыргыз. Bir күнү мага кагаз алып келди, кол койдурган. Сен ошого кол койдуң анан? Ооба, кол койдум эже. Ушундайлар көбөйүп баратат Москвада барган сайын. Мен баламды сатам деген эмесмин эже. Сатам деп ойлогон эмесмин. Айылдагы балдар мени ооба. Мен аларды аябай сагындым. Bir айласы табылат. Арыстан, бізге мол проблема керек біле?
байке, ал келинге мен деле сүйлөшүп жардам берейин дегем. Жана артында жүргөн желмогустар оңой кишилер эмес алар. Көп акча короткон өңдөнөт. Эми алар акчасын алып алып эле кетип калса жакшы. Бирок тиги келин дагы митип кетип каларын билбептирмин да. Кебетесинен көрүнүп турбайбы? Алар акчанын кереги жок. Аларга бала керек. Мен да ошонто ойлонуп атам. Анан кандай дагы киши ушинтип сүйлөшөт таң каласың эй. Жанакылар менен сүйлөшүүгө барып, баласын соодурап ишет агы. Акмак ане. Эй, сага айтканга оңой. Жаңылган оңдойм деген адамга кичине шанс бериш керек да. Опурайды. Кыргызстанда күйөөсү туруп, Москвага келип бирөөнү сүйө калып. Эркектин башына аттаган ушундай катындардычы. Ушундай жек көрөм да таң көрүнсө. Атаңан алаттың кызды десе. Эй, могу Москвадай чоң мегаполиске келгенде өзүн жоготуп койду да. Биз каяктан билебиз аны? Эмне ошентип күнөө кылган үчүн эмне таштап салышыбыз керекпи? Мен мисалы жардам бергим эле келип атат. Опурайды. Байке, азыр экөөңүң маралың. Шону эшпейт. Мыйзам алдында. Жана артында жүргөн желмогустар мындай нерсени далайын кылган алар. Жаманыңды билип алдым, жайытыңа кирип алдым, болуп атат да. Ошонун бардыгын кыргызга кыргыз эле кылат. Ооба, ошондой эле. Ушу кийинки кездер ушундайлар көбөйүп кетти аябай. Алло. Алло. Видео байкону текшердик. Келгендердин өздүгүн аныктап атабыз азыр. Жакшы болуптур. Мейли. Бир айласын табабыз да. Эмне албайт? Наташа, побудьте здесь, сейчас я приду. Алло. Не понял? Да. Арстан. Арстан. Bir bale oldu. Bir демал басып болбой калды. Ой, эмне болду десем байке? Түшүндүрүп айтыңызчы. Азамат деген бала эмес беле? Албай аксакалдын небереси. Ошону баягы үйгө бияка эле калчы десем укпай кетип калган, өзүнчө квартирага чыгам деп. Анан полицияга түшүп калыптыр, наркотик менен. Ой. Ну что, Азамат Болсунбеков, прилетел как птичка и попал в клетку. Не повезло тебе. Но ты сам виноват. Ну, надеюсь, что ты все рассказал, как было, а главное, правду. Поэтому тогда вот распишись в протоколе вот здесь. Ага. Да, ладно. И тебе разрешен один телефонный звонок. Мне сказали, что можно штраф оплатил, можно уйти. То есть ты подумал, что штраф оплатишь, ну то есть взятку дашь, и тебя отпустят сразу, да? Да. Все по закону. Будешь отвечать по закону. Тюрьма. Понял? Тюрьма? Ал бала ушул жерде жатып иштеп атты беле? Ооба. Анан иштей бербей, эмне кылам дейм да? Сиздин күнөөңүз кайсы? Арстан, сен ташпор болуп калдың да. Баягы боорукерден гана сен биякта эмнеге ачтың эне? Жарандарга жардам берем деп ачпадың беле?
Арыстан, бірдеме қылалчы. Сен байке, бұл жер уақытылуу баш талкуулоочу жатакана. Ар бир жаран келип мыйзамсыз иштерди жасай берсе, биз ага жооп бербейбиз да. Балдарын дайындап атканды айтпайбы? Мыйзамсыз ишке барба деп. Жап-жаш туруп оңой акча тапканды ойлонушат. Маңдай термени табыш керек акчаны. Эгер далил менен кармаса, анын оңбой калды. Жалан берелчи. Тик адвокат менен сүйлөшүп көрөйүн. Чоо жайын далилдесин. Жана сизге чалган номеру барбы? Бар. Ошону мага жөнөтүп коюңуз. Макул. Сынбай, сенсің бе? Қандайсың, Сынбай? Жақсы, танып айтасың ба? Мен бұл Асаны. Университетте бірге оқыдық 5 жыл, жібек жолы Белинкада. Белинкадачы. Қандайсың? Жақсы. Сен де Москвадасың ба? Мен Москваға келсе болбойм мага да. Жоқ, сен мені түсінбедің. Мен сен Москвада келген абдан қуаныштамын да. Сен не бұл жерде парковкада іштейсің? Жоқ, парковка емес, мен бұл ишканада күзетчі болып жүргем, охрана. Мен да бұл жаққа көп келем. Бұл жақта қырғыздар іштейді, ошо қырғыздарда іштерім бар да келем да. Сен ба, ечеле өзгөрбөпсүң, дагы деле ошондой экенсиң. Эме, Асан, мен бияқта жұмыштарым бар эле, ошол жака шашып бараткан менен. Жакшы элеби? Жакшы эле, тынч эле. Келчи, берчи телефонуңду. Жолугушайлы чабыл. Макул. Могу номер, мен номерим. Асел, келдің бе? Кел қой. Оңойлы тап келдің бе? Мен сені тіге адашып кетті деп айбай. Тыншым кетіп отқан. Айылдан балдарын чалып. Акча качан саласыз деп сурап атышат. Мен иштеген жерден барып акчамды алып бериңизчи. Мен ал жакка баргандан коркуп атам. Жанагы кишилер дагы келип коркутабы деп. Уюлбан, алабыз. Анан акчаны алгандай эмне? Кыргызстанга кетейин деп атасың ба? Билбейм, эмне кылышты да билбей калдым. Ой, өткөндө эле айтпадым мен үйүмө келип жаша деп. Такыр укпайсың. Сагарына аттайын сонун тамак жасагам. Асел, келе кой, курсаң качты го. Есенбай экен. Билип атам Азаматка күйүп бышып атканыбызды. Ал эми мен эмне кылганын өзү түшүнөт. Жок, анан эң кызыгычы, Азамат ошону билип кылдыбы же билбей кылдыбы, ошого кыжалат болуп атпайм мен. Жубарым. Следователь менен дароо эле байланышка чыккам. Ал мен мурда иштеп жүргөн таңжы следователь экен. Жана далил боюнчачы ошону мындай изилдеп биле алыңарбы? Эгерде далил аз болсо же жетишерлик эмес болсо далил 2-3 саатта эле кой берип жиберишмек. Анын отурганына 10 сааттан ашты. Менче санкцияга даярдап жатышат болуш керек. Даже следователь видеокамералардагы далилдерди алганга жетишиптир да. Демек бул отурат деген сөз. Ушул жылы кыргыздардын наркокурьер боюнча катышканын канчасын иликтедиңиз? Ошол кагаздарыңыз менен таанышсак болобу? Болот. Акыркы күндөрү камалып соттолуп кеткен кыргыздар өтө көп болуп атат. Ошонун арасында мындай акталып чыккан бир кыргыз барбы? Негизи эле мындайчы. Наркокурьерлер боюнча мен караган иштерде бул элек. Анда сиз эмне иш кыласыз бияктан анда? Адвокат болуп.
эгерде бир дагы кыргыздындай чыгып кетти деген бир жыйынтыгы чыкпаса. Биз деген мыйзам чегинде иштейбиз да. Соттон жеңилдиктерди сурайбыз. Анан кийин эң жок дегенде срокту азайтып бергиле деп жанталашабыз да. Кандай мыйзам? Ишпат эле бүтүп калат турбайбы монтип эле? Сен менин үмүтүмдү тебелейин деп алып келген турбайсың биякка да? Эсенбай экен. Биздин кыргыздын балдары бул жака мигрант болуп келишип, тегерек четтин баары камера экенин билишпейт. Ай, бул деген коопсуз шаар да. Бул жактын полициялары ошол видео камералардан эле далилдерди топтоп алышат. Ушул жерде өздөрүн алып жүрө албаган жаштарга эмне дешти да билбей калдык. Мен деле ушинтип ойлоном. Бирок жана Азамат деген баланын ишин тактык менен иликтеш керек. Анын артында да бир илинчектер болушу мүмкүн да. Айка. Турсаң? Зачем? Турсаң? Тур. Бир жакка карагыз. Тур. А куда? Клубка. Что там будет? Сен туруп даярдана берсең, бул даярдан. Кийине бер. Эсенбай эке, бир жашына кайрак кино болбойт белең. Карачалда кебетен. Биякта мени имтихан алып берем койчу. Бияк эми клубда. Жок деген алда баш кийим чечип коңузчу. Салыстарбы? Эме, көпчө барбы? Жок байке, бизде көпчө сатып кой. Анда сүйлөрчү. Бары жакшы эле. Арстан. Кел, отур. Да. Койчу бизге. Сен отур. Өзүң кандайсың? Не болду? Жүрчү сүйлөшөм. Кандайсың жигит? Байкеси, не биз таанышпызбы? Таанышпыз. Азаматты унуткан жоксуңбу? Мен ушинтип келип байке. Коркутуп алам деп ойлоп атасыңар. Сен түшүнүп атасыңбы? Сен артынан канча деген кыргыз түрмөдө жатканын. Наркотигиңди өзүң сатып, өзүң албайсың. Мен эч кимди кыйнабайм байкеси. Товар жагат. Же болбосо акчасы жагат. Акмак. Карачалда жаш кыздын кебетесиң. Жок деген атыңызды кыйнабайсың. Катыраак ура түшсөң болмок байкеси. Видео көзөмөлдү көрдүңбү? 1-2-3 полиция келип басып калат. Москвада кыргыздар уруп атат деп. Иш козголсун. Карындашым. Ушунчалык ичесиң бе? Сен чегип калгансыңбы? Ушу кылган иштериң үчүн бир күн жооп бересиң. Түшүндүңбү? Корктум.
Менен бирек болду экен. Меңзем ойлап бол. Чай көчүп бас. Алло. Салам алейкум. Өткөндө саны издеп атпадым беле. Таптым. Арстан деген неме? Кыргыздарга жардам берип, күйүп пышып патриот имиш. Саасаңар жакшы эле чыгат. Өткөндө эле силерге карматып берейин дегем. Бүгүн келип жата өзүм мага сайлап алды. Азыр мен сага адрестерди кетирем, данныйларын бүт. Анан сагындан кийин чотур чыгарганды унутпагыла мага, Давай. Салам, Ди. Говорят, у нас тут альтруист нашелся. Арсланчик, ты лучше нам дорогу не переходи. Ты хоть понимаешь, кому-то на хвост хочешь наступить? Зря ты так, Арсланчик. Зря. У нас тут свои правила. О. Смотрю, на 570-й гоняешь. А теперь придется 570 км побегать. Биздин курулуп жаткан объект 3 айдан кийин бүтөт. Арстан мырза, сунушуңуз аябай жакшы. Өзүңүз билгендей Кежин недвижимость агенттиги кыргыз мекендештерге ипотека аркылуу турак-жайлуу кылып келет. Эгерде сиздер курган жаңы заманбап үйлөрдөн турак-жайлуу болсо, биздин кыргыз мекендештер аябай сонун. Сиздер менен кызматташабыз. Рахмат. Самарайым, дагы бир иш бар. Биз бирге иш алып барсак жакшы болот эле. Биз жаңы тиркем ачканбыз. Азыр өзүңүз жакшы билесиз, биздин жаштарыбыз баңгизат ташып иштебесин деген аракетте маалыматты болушунча таратышыбыз керек болуп жатат. А сизге келген кардарларга дагы ушул тиркемени көргөзүп, таратып берип турсаңыз жакшы болот эле. Маалыматты сөзсүз бөлүшөбүз. Мынакей, көрдүңүзбү? Бул жагын карасаңыз, жаңысы. Ушундай болуп иштелет. Арстанбай, сен мына көп жылдардан бери коомдук ишке аралашып, ана мына жерде жалпы кыргыздардын тагдырына күйүп, аларга жардам берип жүргөнүң бул жакшы. Бирок сен бир максаттуу ишке өтүшүң керек да. Сен эл оозуна алынып калдың. Бул ишке баш отуң менен кирбесең болот эле. Анан убакыт лидер жаратат деген бир жакшы сөз бар да. Сенин ар бир берген жардамың бул максаттуу болуш керек. Агай, азыр эң чоң көйгөй наркотик ташып иштеп камалып кеткен жап-жаш кыз жигиттер көп болуп жатат. Ошонун баардыгы билим жетпегендиктенби деп ойлойм. Биз азыр кайрылган жарандарга юридикалык жардам көрсөтүп жатабыз. Мунуң жакшы. Бирок бул аздык кылат. Андан көрүп мындай кылалы. Мына ушул жердеги
болгон кыргыздардын баардыгын чогултуп жыйын өткөрүшүбүз керек. Макул агай. Алар менен жакшылап иш алып барыш керек. Анан жанагы тагдыры талкананган жаштарды көрүп кийинки жылдарда жүрөгүм оорчу болду. Макул агай. Мен тиги студенттер күтүп албасын. Мен барайын. Сен иштей бер. Аса жанагы жаш жигиттин соту качан болот? 1-2 күндө болуп калат го. Адвокат байланыша элек. Эгерде мүмкүн болсо, ошо сотко мени алып бар, мен да катышайын. Жарайт агай. Рахмат сизге. Мен сиз менен байланышам. Сүйлөштүк. Жакшы туруңуз агай. Келдік сапа. Кешіріп қой. Кел отырыңыз. Алардын менден бөлек жакыны да жок экен. Азыр морттон келатам. Таанысын, көрсүн деп чакыртыптыр. Алар менен чогуу турчумуз беле? Жок, мен бул үй үйлөрдүн биринде канцелярчы болуп иштейм балам. Алар квартира издеп келгенде жардам берип, ошол жерден квартира таап бергем. Ошондон бери жакын болуп, тууган болуп калган. Алыста кыргыз тууган болуп калат да балам. Өлгөндүн үстүнө көңгөн болуп. Алардын бирөөсүнүн документи туура болбой атат. Жанагы миграционный кагазынын мөөнөтү өтүп кетип, депортация болом деп жашынып жүргөн. Эми ошол кагаздарын тууралаш үчүн 2-3 күн кетет дейт. Эртеңге чейин туураласак, дем алыш күндөр келип калса, 3-4 күнгө созулуп кетет экен. Ал кара пакеттин ичинде жаткан сөөк сазып кетпейби балам? Жардам бер. Сен айткандан атайын келдим. Жардам беребиз. Колдон келген жардамыбызды беребиз. Азыр апа. Мен азыр. Арстан. Мен шашып аттым эле. Арстан, мен тез эле. Документтердин бардыгы даяр болду. Ата-энесинин каза болгондугу тууралуу документтерге Эсенбай жардам берип жатат. Анын үстүнө айылдан алып келгенде кыйын экен ошол. Мен азыр бир жакка бараттым эле. Сиздер сүйлөшүп туруңуздар. Болбосо соттон жолугабыз. Макулбу? Арстан, Азамат кат берип жиберди эле. Эсенбай акеге берип кой. Мунун орусча жазылган го. Ал жакта эми аны эмне кыргызча жаздырмак беле. Алло. Макул. Жүктөй бересиздер. Сөөк сасып кетиптир. Эч кимиси жок адам ушинтип көр болот тура. Байкуш кыргызымдын сөөгү бөтөн жерде калган аскер экенсип. Таштанды салган кара пакетке салынып. Туулган жерине жетпей өлгөндө да кордолот беле.
келдіңіз. Берке екінші машина келіп қалды ғой. Уалейкум ассалам. Жақсы не болғаны? Алло. Уалейкум ассалам. Ооба, мен келдім. Жолығабыз. Прошу всех встать. Суд идет. Чертановский районный суд города Москвы в составе председателя судьи Мавроди, пресс-секретаря Дайтенко с участием государственного обвинителя, помощника Чертановского межрайонного прокурора города Москвы Старженко, адвоката Гульмиры Эсеновой, переводчицы Джипары Эсеновой, рассматривается в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Азамата Болсунбекова. Умар, ты зачем приехал? Мог бы и позвонить. Произошли непонятки. Для начала мы должны быть справедливы. По нашим понятиям, твой брат перешел все границы. Вот зачем он так в лепешку бьется ради своих земляков? Этого никто не оценит. Сторона обвинений, пожалуйста. С какой целью вы приехали в Российскую Федерацию? Россия Федерациясына эмне максат менен келгенсиң? Жумуш үчүн. На работу приехал. Чем до этого занимались? Кармалганга чейин эмне иш кылат элең? Курьер болуп иштечүмүн. Работал курьером. С какого перепуга мой брат должен пострадать от ваших понтов? А вы перед выборами в парламент всегда так понтуетесь? Или серьезно? Все для народа? Сегодня твой брат, завтра еще кто-то. Вас же здесь много. Өзіңді күн ешқашан сатпай жүр. Адвокат, пожалуйста. Азамат, вы же не шли на это дело осознанно. Ооба. Расскажите суду, при каких обстоятельствах вы познакомились с Ишинбаевым Айбеком? Москвага жаңы келгенде документтерим бүтпөй, эч бир жерге жумушка албай, аябай кыйналдым. Анан мага бир телефон номер беришкен. Ушуга байланышсаң, ошол жерде жумуш бар дешкен. Айбекти ошол жерден көрүп экөөбүз таанышып калганбыз. Сага жакшы жумуш бар деп мени чакыргандан ошонун барып иштеп калдым. Айка! Айка! Что случилось? Сумканы сала турчу. Ты что, это все тут хранил? А если родители узнают? Айба, родители в конце месяца приезжают. Сала турчу, мен машинадан алып алам. Ты знал, что это распространение наркотиков?
башында билчү эмесмин. Кийин билип калып Айбекке айттым. Болду, мен иштеп эле коем го десем, эми кеч болуп калды деп мени коркутуп койгон. Азамат, эмне болуп атасың? Өзүңдү кармап суроолорго жооп берчи так. Жок. Мен аябай кыйналып кеттим. Жүр болудан мүмкүн. Добрый вечер, капитан Самойлов. Вы подозреваетесь в хранении наркотических веществ. Выйдите из машины. Покажите все, что у вас в карманах. А здесь? Ничего нет. Что у вас еще в машине есть? Клиент. Покажите. Здравствуйте, выйдите из машины. Девушка, откройте сумочку, достаньте содержимое. Девушка, это ваше? Нет. А чье? Может быть, ваше? Нет, я же таксист. Откуда я знаю? Айбек, что ты говоришь? Ты же мне дома давал в сумку положить. Она только что села на машину. Она же моя клиентка. Айбек, что ты говоришь? Вы что, девушка? Сейчас проверим. Смотри за ними. Айбек, ты что творишь? Господи. Ваша честь, мой подзащитный Болсунбеков Азамат ранее никогда не нарушал законы Российской Федерации, даже не привлекался к административным нарушениям. Прошу учесть, что он единственный кормилец семьи. Он очень сожалеет о содеянном и раскаивается. Я думаю, что вы учтете эти важные моменты. Спасибо. Последнее слово, подсудимый. Мен жаштык кылдым. Мени кечирип коюңуздар. Кылган ишиме аябай өкүнөм. Суд приговорил Азамата Болсунбекова признать виновным в совершении преступления, предусмотренной части 3 статьи 30 П, параграф Г, статьи 4, статьи 228, часть 1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Апаке, сізде сағаттандықтардың бардығы даңды болады. Тойсон келе қайра жегім келе береді. Мол сармайдан сүй көп берем, қана жесең? Үйледегі ең даңдынан бұл менің апакемдікі да. Қолының бесе, маңдай тері аты-ниет менен тапқанның бары даңды болады. Ал ойлап, адал ишменен жашаш керек болады. Адал еңбек абийир таптырат, арам еңбек азап тарттырат балам. Ушунесинен чыгарба. Идем к стенке. Руки за спину. За мной.
билбей кылган иш уу ичкенге барабар дегендей эле болду да. Акыркы күндөрү Москвага жумуш издеп келген жапжаш кыз жигиттер билип билбей наркокурьер болуп иштеп, темир тор артына кетип жатканын көрүп, кайдыгер карап отура алган жокпуз. Көпчүлүк учурда анын баарына жардам берүү мүмкүн эмес экенин баарыбыз жакшы билебиз. Өздөрү ошол жумушту тандап алышкан. Аларды эч ким мажбурлаган эмес. Колу менен кылган иштерин мойну менен тартышсын. Каяктагын айтпай, регистрация маселесин чечеличи. Биз мигранттар иштеп Кыргызстанга канча акча жөнөтүп атабыз? Ал жакта болсо жумуш жок. Биз эмне шайлоого эле керекпизби? Ошондо да каттоодон жок. Чечпейсиңерби ошолорду? Бул көйгөй сеники, меники деп бөлбөшүбүз керек. Бул көйгөй жалпыбыздыкы, баарыбыздыкы. Ар кимге өзүңөрдүн маселеңерди айтасыңар. Канча деген жаштарыбыз камалып кеткенин көрдүк. Ушуну чечпейлиби? Ушуну талкуу кылбайлыбы? Анан дагы ушул жерге жаштарыбыз жиберет. 11-классты бүтөрү менен барып, акча таап келди, ата эненин баары тең чет мамлекетке жөнөтөт. Бирок жөнөтүп аткан маалда акча эле таап келди деп айтат. Балам мыйзамсыз ишке барба, кой, андай кылба деп эч ким айтпайт, ата энесичи. Биздин кадырлуу аксакалыбыз көп жылдан бери Москвада жогорку окуу жайда окутуучу болуп иштеген профессор Кадырбек Токтогулович агайыбызга сөз берип коелу. Рахмат. Арбаңыздар, ардактуу жыйындын катышуучулары. Мындай биз эл катары, улут катары мындай бир намысыбызга келип ойлонушубуз керек. Мына биздин кыргыз дүйнөгө эмне берди? Кыргызды дүйнө эмне аркылуу тааныйт? Кыргыз деген дүйнөдө кичинекей эле бир тамчы. Ошол тамчыны дагы кемитип атабыз. Биздин ата-бабаларыбыз абдан кыйын болгон. Бирок биз алардай боло албай жатабыз. Айланайындар, түшүнүп атасыңарбы ушуну? Ар ким өзүбүздү гана ойлойбуз да. А мекенди ким ойлойт? Килейген улутту ким ойлойт? Айланайындар. 21-кылымдын тарыхында эмне болуп жазылабыз деп ойлойсуңар? Мына мигранттардын мигрант катары эмгегиңер аябай чоң. Эртең күнү мекениңерге кайтарыңарды унутпагыла. Айланайындар. Силер мекенге керексиңер. Ар бир адам мекенинде гана бактылуу болуп жашай алат. Айланайын бир туугандарым, ойлонгула. Сенбай? Ау. Бүгін алтын балық қармайсың, жақсы, молодец. Бұйырса дечи. Қатаң бір қарачы. Табиат деген қандай сон не я? Мөлтіреген суын үстін тіктеп отырсаң. Таң көрі бір ғана ала тоғымына жетіспейді деші дечи. Бул асел боюнча юристтер кабардар болду. Эмтилер эч нерсе кыла албайт. Жумушка туура эмес алгансыңар. Ой, өзү суранып кирген да. Боюнда бар деп эч жерге жумушка албай коюшуптур. Мейли эми жумушу. Айлыгын алат. Анан сиз да жардам берем деп атып, өзүңүз жапа чегип калбаңыз. Тиги Эсенбай экем айткандай, бул келиниңде бир мандем бар окшойт.
Каяктан мен айтпачы. Эми арача калдык таяк болуп. Бул мегаполис дегениң такыр башкача экен. Адамды бузат экен. Көчөгө чыксаңчы. Кыргыздар бири-бирин көргөндө саламдашпайт, учурашпайт. Ишенесиңби? Мен келдим. А сен эмне келдиң? Дегенсип бири-бириңерди мерез көз менен карайт экенсиңер. Мен ала тоомо барып көчөгө чыкканда, ассалому алейкум деп учурашканды сагындым мен. Сүйлөшкөнү сагындым. Эсенбай, жашоо биз айткандай болбойт да. Мына мисалы сен алалы. Университетте жолоң 5 окучуң го. Экзамен келгенде өзүнчө гаргайып. Бизди тоготпойт элең го, жардам бериңер. Азырчы. Биз ачып алыштап атпайсыңбы? Oyunda oraya kışalar sekillerden. Hay! Asel, esine gelçi suratnamı senden. Asel, баары жакшы болот. Жакындарыңды ойлосоң. Asel, ballarımda yazam ola. Ballarımda Beni bu yerden kaç adamlar çekti otur. Ayrılığı varsam жашоо çok bana. Асел, бул каталардын баарын оңдосо болот. Бирок азыркы катаңды оңдоо болбойт. Түшүнсөң, Асел. Asel, balamdan kamsana o, ben жардам берем. Сиз жакшылап, алаксып жакшы сөз айтып бердиңиз. Мен Асел. Asel, suranam senden. Esine gelçi. Ben жардам берем. Balana жардам берем. Senin de ölüp kalsam ele. Ne bahar çeçiretti otasın bu. Ушул жердеги бизнесиңди сен аз барып Кыргызстанга койсоң болот беле? Канчалаган кыз келиндерге жумуш бермексиң? Канчалаган кыз келин ошол жакта жумушта иштеп отурмак. Бияка келип отурбай. Балдарым бул жакта да. Окусу бүтсө кетербиз. Сен балдарыңды бияка байлап койгонсуң. Өзүң да байлангансың. Эртең небере чөбөрө деген пайда болот. А небере дегени сык болот да ушул жерде дагы каласың. Анан эмне? Бүттүк ушул жерде жашайсың. Акчаң таптыңбы? Кет да. Болду. Тиги дом там, где нам хорошо деген сөз бар го. Здесь хорошо деп коюп эле мекенди ойлобой жүрө бер. Отур. Зачет. Balam, dur ölmeye jatıp baktısız. Andan görü ölüp kalganım jakşı. Balanga men kam görem, жардам берем сага. Asel, ойлонбочу бала жөнүндө. Суранам сенден. Asel. Asel, bul emne kılgaның? Emnege mындай kıldың? Andan görüp falan maka versek men bağlamayın. Kaçan bağlasam bala seniki. Allah'ın aklı gitsin. Bala seniki. Алатоо ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде кеттиң эме мен дагы ошентурдум ак болей. Asmanга жылдыз болуп төгүлдүк биз. Аламга
ак калпакчан көрүндүк биз. Çöp bulduk yer tandavay ösö bergeni. Bulutay alam gezi. Markasını izlegen maral borezi bozdağın kaymal Manastan ayrılıp kırgız tağdırga göz salat jal jal Manastan ayrılıp kırgız tağdırga göz salat jal jal Баш кандай? Сұраушы. Алла, мұздақ суын ішпей, ысығырақ кофе ішіңізші. Башыңызға жақсырақ болды. Арқаңнан қаншалаған өлтірген қыздарым бар ерішіп жүреді. Ошон біреусіне үйлене албайсың. Алдығында башқалар жүре бермей ме? Қашанына қырғыздың жігіттері тамақ сатып жүр. Жуыртқа құрыған маған жағады. Жүре бер анда. Байке, қырғыз андай болғон, мындай болғон деген құрдамыстың емне керегі бар? Қырғыз өзіміз емне жараттық? Біреу шығарған телефонды көтеріп жүрөбүз, башкалар шығарған машинаны айдап жүрөбүз. Өзіміз еш нәрсе жаратпаған ел болдық қой. Кичине ойлош керек да. Мен эмне кылдым? Эмне жараттым деп. Кыргыз жоголуп кетсе, кимге пайда билесизби? Кимге? Кыргыз жоголуп кетсе, жылкы менен койго да. Сизди Кыргызстанга барыңызды айтайын дегем. Ансыз деле чоң шаарымага болбойт экен. Тажадым эми. Өзүм жеримди сагындым аябай. Барып миграция боюнча түшүндүрмө иштерин жүргүзсөңүз жакшы болмок. Мен жаңы үлгүдөгү тиркемелерди сизге жөнөтүп турам. Келген мигранттар дароо эле жумуш издебей, бир нерсе билип келсе, жакшы болмок. Жок дегенде ошол жактан жардам кылалы. Тигиним күйүп кетти. Ой. Жана түрмөдө камалып жаткан балдардын ата-энесине жолуктуңуз. Анам жана биз чыгарган тиркемени болушунча таратыңыз. Ошону атын не деп койсом керек? Мигранттын жолу деп койсом болобу, же сен жол баштап койсом эмне болот? Эң башкысы жана маалыматты таратсаңыз, тамчы ташты жарат. Бирден 10го, 10дон 100гө, 100дөн 1000ге дейт го. Буюрса. Ой ай, тилиң жаман ушу сенин. Чыдабайм, кетем деп атып, мына акыры кетип атасың. Эмне кылайын анан? Буюрса, Кыргызстанга барсам, сен үчүн атайын бир ысык көлдүн жээгинен бир кафе ачып койсом, ошол кафенин ичинде
өзүң бир балыктан бир котлетти бир каттыра бир жасап бересиң го бойдай буюрса. Ары жок, а балыкты эмне сен кармап бересиңби? Сен байке, такси күтүп калды. Мейлі, жақсы жеттіңіз, жеткенде хабарлашып қалыңыз. Ей, баса, Кыргызстанга келгенде унутпагыла. Күтөм. Не мынча життиң ширине? Ең негізгісі, сен менден алыстап кетпе, Сен мага жабышып, чапталып чыкпай турсаң, биз экөөбүз алдыбыздан чыккандын баарын талкалайбыз. Он? Точно он. Дай-ка монтажку. Держи. Я его сейчас. Любишь ты это дело. Есть закурить, нет? Нет? Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Вы меня слышите? МРТ головного мозга проходил? Да, вчера делали. Температура? Нет. Даже имени нет. Вы откуда приехали? Имя свое помните? Мигрант. Что, у вас уже такие имена пошли? Итак, назначение. Магнезия сульфат внутривенно.
перед стам глюкоза. Ну, я еще напишу. Байке, эч нерседен камсанабаңыз. Бары чечилди. Эң башкысы денсаулык. Машина өзүңдө калсын. Эми бул жакта иштердин баарын өзүң көзөмөлдө. А мен болсо Кечиресиз. Кыргызстанга атамдардын жанына барайын. Асел. Ысык чай içip албайсыңбы? Жол жүрөсүң да азыр. Такси келди. Ушул жерге бир аз токтой турасызбы? Кадырыңды чет жерде жүргөндө билет экенбиз да. О, апа. Ооба келдим. Барып калам буюрса. Апа, ак жолуңузду камдай бериңиз. Ак жолуңузду камдай бериңиз дейм. Апа, мен сизге сюрприз кылайын деп атпайбы? Бир-эки саатта барып калабыз. Ой, апа, камсанабаңыз. Ооба. Туган уруктарга кабар берип коюңуз. Алаты ак калпагың кийген кезде
шарасы көк аспанға тиген кезде мен ағы жолға шығам таңды тосо құшақтайын ой қырларын нұрға қошу Кыргыз жери нурдан бүткөн сулусуң Кыргыз жери ырдан бүткөн ысык